Кысталак кыргыз китеп жазсам эле тарыхта калам деп ойлойт. Эгер адабиятты асман десек, асманда жылдыз болуп жаныш өтө кыйын. Анда орун аз. Чыгарма жазган адам деле мындай. Маселен, курт өзү 1000ге жакын тукум таштайт. Аны башкалары жейт, өлөт. Антип-минтип 5-6 селе тирүү калат. Жазуучулар деле ошондой. 100 жылдан кийин кимиси калары белгисиз. Бизде акын жазуучу көп. Кичине байып алгандар жазып атат. Бирок өз уруусунан кандай баатыр чыкса, ошону да не дейт? Ормон хан дейт. Ормон хан бүт кыргыздын ханы болгон эмес. Сарбагыш менен Саяк уруусунун башчысы болгон. Кыргыз эми ханы жок болсо деле ханы бар элдерди туурагысы келет да бечара. Кыргыз өзү ар кимди хан дей берет. Мисалга Рахманкул дегени бар. Аныкы хандык деле эмес. Карамагында бир сельсоветке жетпеген эл бар экен. Кокус биздин эл байып кетип эле китеп окубаса окубайт. Ошондо да адабиятка кызыккандар өтө аз. Эгер өлкө башчылары элибиз билимдүү болсун десе, китеп, гезит, журналдардын салыгын таптакыр алып салышы керек. Себеби азыр китептин баасы 1 кило эттен да кымбат. Эл ошон үчүн китеп сатып алганга караганда эт сатып алат да. Жакында бизге келип кеткен бир еврей жазуучу айтат. Эгер бир элдин 2% китеп сатып алганга мүмкүнчүлүгү болсо, ошол элде адабият өнүгөт деп. Эгер бизде 6000 китеп окуй турган кыргыз чыкса, адабият өнүгөт. Болжол менен 0,2% кыргыз китеп окуса, кыргыз адабияты өнүгүшү мүмкүн. Мисалы, эстондор 1 миллионго жакын калк. Эми ушул элдин адабияты Совет тушунда деле, Советтен мурда деле, азыр деле өнүгүп атат. Себеби эли бай, билимдүү, өз тилин өзүн сыйлаган эл. Мына ошон үчүн тилин өнүктүрүп алган. Эстон тилинде китептер чыгып, жазуучулар калеми менен оокаттап, адабияты азыр деле үзүлүп калган жок. Кыргыз эли кеней, билими жок, аракы өч, китепке жок, окубайт. Билим алып алган кыргыздар башка тилдеги адабияттарды окуйт. Себеби башка тилдеги адабияттар кыргыз адабиятынан алдаганча мыкты. Алардын жазуучулары биздин жазуучулардан төөлүгөйдө. Илгери Түгөлбай Сыдыкбеков менен тамашалашып отуруп, экөөбүз айтыша кетчүбүз. Мен айттым ага, Түгө, кыргыз тили деп күйүп, жер сабап атканыңыздын себебин билем. Сиздин тилек кыргыз тилинен башка эч бир тилди билбесе деген эле тилек. Кыргыз башка тилди билип алса, сизди окуйбу десем, өзү да борсулдап күлгөн. Тарыхка кирбеген кишилерди деле кыргыздар жер жамандап барбасын деп абийирин аштай төгө берет. Адамдар шашыла берет, а тарых шашылбайт. Кыргыз интеллигенциясы өңгө чыккан гүлгө окшош. Жел жүрсө эле сасыйт. Колунан эч нерсе келбегендер улутчул болушат. Эл байса, турмуш оңолсо, адабият оңолушу мүмкүн. Бирок кыргыз элинин байып кетиши да, Кыргызстандын гүлдөп кетиши да, кыргыз аракты таштап, жаман адаттарын таштап, үйдө олтуруп, же автобуста баратып китеп окуп калары да өтө шектүү. Совет өкмөтү өзүнүн сөзүн сүйлөтүш үчүн жазуучулар союзун түзгөн. Коммунисттердин сөзүн сүйлөбөгөндөрдү
жалпы айта чабыш үчүн чыгарылган уюм. Бүгүнкү күнү союздардын кереги жок. Эгер жазуучулар еврейлердей болуп өзүбүздүн мүдөлөрдү сактайлы, өзүбүздү өзүбүз коргойлу десе, бирдиктүү болуш керек. Мисалы, басма үйлөрү гонорарларды аз берип, алдап койсо, же бир калемгердин тагдыры адилетсиздикке кабылган болсо, анткени дүйнөдө басма үйлөрүнүн көбү жазуучулардын эсебинен байыйт. Ошолорго каршы күрөшөлү, бири-бирибизди колдоп туралы дегендей. А бизде кандай? Жазуучулардын ынтымагы жок, бири-бирин көрө албайт. Ал эми жазып аткан кишинин союз менен эмне иши бар? Ага жазуучулар союзунун кереги жок. Жаңысынын да, эскисинин да. Союздун пайдасын 5-6 эле киши көрүп келатат. Алар жазуучуларга кам көрмүш болуп, өкмөттөн акча алат, же дагы бир нерсесин алат. Болду. Секретарлары жазуучулар өлгөндө барып эле элдин алдында сүйлөп койгону болбосо, өлө элегинде эч кимисинен кабар албайт. 2-3 чыгармамды баштап койгонмун. Ошолорду бүтүрүп, анан өлсөм дейм. Бирок илгертен бери жазуучулар арасында айтылган кеп бар. Аябай каалап, жазсам деп тилек кылып жүргөн чыгармаларыңды жазып бүтмөйүнчө өлбөйсүң дешет. Ошон үчүн мен да өлбөй узак жашайын деп жанагы баштап койгон чыгармаларымды бүтпөй жүрөм.